Урчунду окуя кызыктуу фактларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Алмагүл Байкызы болом. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кара сууда 44 жаштагы киши 5 жана 6 жаштагы кыздарга сексуалдык ылдык көрсөтүп жүргөн. Жабырлануучу тарап аюусуз жазаны талап кылууда. 5 жашар көдөк кыздарды ушундай бир жаман ыпылас нерселерге алып барганга Тойбос компаниясы жогорку чыңалуудагы электр мамычаларын орнотуп жатат. Буга жергиликтүү эл каршы чыгууда. Оягына столба, биягына столба койбостон, мына 10 та столба силерге бекерге берели. Ушул эле чыңал эме столба менен алып өткүлө деп атабыз. Мектептерге ата-энелерден акча чогулткандарга 20 000 сом айыппул салуу сунушталууда. Директор алып атат, башка алып атат деген сөздөр аябай акыркы мезгилдерде көбөйүп кетти да. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Аялын бычактап өлтүрүүгө шектүү 28 жаштагы күйөөсү кармалды. 2 апрелде Ош шаарынын Набережная көчөсүндөгү Акбура дарыясынын боюнан Кара Суу районунун 23 жаштагы тургунунун сөөгү табылган. Жансыз денеге иликтөө жүргүзүлгөндө моюн жагына бычак сайылып, киши колдуу болуп каза болгону аныкталган. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө киши колдуу болгон келиндин 28 жаштагы жолдошу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүүнүн көрсөтмөсүндө кызганычтан улам аялын бычактаганын моюндаган. Учурда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүүнүн баш коргоо чарасы бүгүн каралат. Лөлү тектүү үй-бүлөнүн 3 баласы болгон. Кара Суу районунун жаңы маал айылынын тургуну экендиги аныкталган лөлү тектүү аял иликтөө иштеринин, издөө иштеринин натыйжасында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери менен биргеликте Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бул кылмышка шектүү катары анын өмүрлүк жолдошун кармашты. Ал кармаган учурда ушул ишке кызганычтан улам баргандыгын жана убактылуу жашабай жаткандыгын, аял таарынып кетип калганын, бирок башка жүрөт деген сөздөрдү угуп, анан кызганычтан ушул ишке баргандыгын айтып жатат. Ошол Набережная көчөсүндө аркасынан барып туруп, акыркы ушу бычак менен сайып, ошонун натыйжасында аял каза болуп калган. Кара Сууда 5 жана 6 жаштагы кыздарга сексуалдык ылдык көрсөтүп, ыплас аракетке барган 44 жаштагы жаран кармалды. Секелек кыздардын тагдырына кооптонгон шаардыктар нааразычылык акциясына чыгып, педофилдерди аюусуз жазалоону талап кылууда. Жаш кыздарга кол салган жаранга милиция кылмыш ишин козгоп, соттук өндүрүшкө алды. 5 жашар көдөк кыздарды ушундай бир жаман ыпылас нерселерге алып барганга Педофилияга жол жок. педофилдер коомчулукта анын орду жок алат. Анын орду тек гана түрмө. Аларга карата ыплас аракеттери жасалгандыгы аныкталган. Кара Суудагы секелек кыздарга жасалган ыплас аракет ушул жылдын 29 мартында Чак түштө орун алган. Көчө боюнда ойноп жаткан 5 жана 6 жаштагы кызды белгисиз жаран автоунаасынан салып, өспүрүмдөр менен ыплас аракетке барган. Андан соң кыздарды унаасынан түшүрүп жатканда наристенин апасы көрүп калган. Зөөкүрдүн аракетинен соң кыздар окуяны ошол замат айтып берген. Шектүүнүн келгени видео байкоодон аныкталган. Күндүзү обедке жакын саат 11-де болгон бул окуя. Ошол бир кара жип келип ушул жерде. Анан эки кичинекей кызды, мында даже мектепке бара элек кыздарды машинасынан чыгарып алган экен. Ошондо түшүрүп аткан жеринде анын кыздын апасы келип көрүп калыптыр. Анан аларды алып үйүнө кирип кетиптир. Аларды үйүнө киргизгенде ал машинанын шопуру машинасын буруп качып кетиптир. Ошого катуу чара колдонгула, жаш өспүрүм кыздарды, жашы жете элек, мектеп жашына да жете элек кыздарга ушундай нерселерди жасаганга бул уят, бул жырткыч деп эсептейм да мындай адамдычы. Педофилдин бул аракетине жаш кыздардын ата-энелери 3 апрель күнү ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Милиция бул окуяга шектүү катары 44 жаштагы ШБ аттуу жаранды кармаган. Тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө шектүүнүн сексуалдык мүнөздөгү аракети аныкталып, жашы жетелек өспүрүмдөрдү алдап ыплас аракетке баруу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ал эми жаш кыздарга экспертиза дайындалган. Учурда бул окуя дыккат иликтөөгө алынып, тергөө амалдары уланып жатыптыр. Бул факт боюнча издөө иш-чараларынын натыйжасында 4 апрель күнү
кылмышка шектүү деп табылып, Кара Суу районунун тургуну 44 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда. Бул окуяга шектүүнүн баш коргоо чарасы бүгүн Кара Суу районунун сотунда каралууда. Жаш кыздарга жасалган ыплас аракетке каршы район тургундар наразылык акциясына чыгып, педофилди аяусуз жазалоону талап кылышты. Чак түштө болгон окуядан соң жергиликтүү тургундар жаш балдардан чочулап калышкан. 5 жашар көдөк кыздарды ушундай бир жаман ыплас нерселерге алып барганга азыр коомчулуктагы бизден ошол шаардын өзүнүн кошуналардагы баардыгы ушундай кыжаат болуп атат. Ата катары бизде дагы кыз тарбиялайбыз. Ар бир ушул жерде турган баардыгы кыз тарбиялайт, уул тарбиялайт. Бүгүн ушундай коомчулар көйүп кеткенине байланыштуу бийлик төбөлөрүнө эң биринчиден ошол президентибизге тыкыр көзөмөлүнгө алып ушул ишти аягына чейин чыгарып берип, ушундай акмактар, зөөкүрлөр коомчулукта жашабаш керек. Булардын орду түрмө болуш керек. Эми орозо күнүндө мындай иш кылган адамды билбейм, кандай ошого биздин талабыбыз ушул оор жаза буга ушу чечим кабыл алынсын да. Уста бала, акчасы бар бала деп да айтышып атат да. Ошого биздин азыр мындай коркуп турган жерибиз бул акча менен үй камагына чыгып кетпеш керек да. Бундай адамдар коомдо жүрбөш керек. Бүгүн бирөөнө кылдыбы, эгер жазасы жеңил болсо, эртең башка бирөөнүн кызына кылат да. Өткөн жылы жаш жетелик өспүрүмдөрдү зордуктап, сексуалдык ыдык көрсөткөн педофилдердин кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлгөн болчу. Жаңы мыйзамга ылайык балдардын жыныстык кол тийбестигине жана саламаттыгына кол салган педофилдердин аракети оор кылмыштардын катарына кошулган. Мындан улам педофилдер мунапыс ала албайт, кылмыштын мөөнөтү өттү деген аныктама колдонулбайт жана психологиялык оорукка чалдыкканына карабастан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулбайт. Ылым эркинин ажыратууда 15 жылдан өмүр бою темир тор артында кармалышы каралган. Жогорку кеңештин депутаттары өлүм жазасын киргизүүнү дагы демилгелешкен. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Дача конушунун тургундары талашка түшкөн калктуу конушту мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып чыгышты. Наразылыкка чогулгандар президенттин Оштогу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкылов менен жолугуп, жер көйгөйүн тез арада чечип берүүнү талап кылышты. Талашка түшкөн дача конушу мындан 5-6 жыл мурун түптөлүп 500дөн ашуун түтүн күн кечирип келет. Үйлөр жайыт жерине салынып калгандыктан документтештирүү үчүн жер мунапысынан 14 күндүк комиссия түзүлгөнүн облус башчынын орун басары билдирди. Буга чейин Учар айылынын тургундары жайыт жерлери кыскарып жатканын айтып, мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү талабы менен чогулушкан. Анда эки тараптын ортосунда чыр-чыгып пикир келишпестик орун алган. Дача конушунун тургундары талашка түшкөн жерде жергиликтүү бийлик чечпесе, Бишкекке нараачылыкка чыга тургандарын эскертишти. Ошондой эле жерди саткан Кубаныч Нуранов аттуу жарандын жоопкерчилигин кароону өтүнүштү. Өзүнүн убактысы бар, 14 күндө арызга жооп бериш керек. Мамлекеттик органдар. Анан ошого бул кишиге түшкөндөн кийин анан бул киши комиссия менен барды ал жерге. Териштирип кандай болгон жер, эмне болгон жер деп анан барса айтып атат, бүт бардыгы мыйзамсыз салынган үйлөр, документи жок, эч нерсеси жок. Үйүнүңөрдү тыйып тургула деди. Биз эртең келип калкалайбыз деди. Мындай кылалы, азыр эми мындай кылалы. Сүрдүрөбүз деген жок. Мындай кылалы. Сиз айткан жок. Мындай кылалы. Жок, кой тургула, мындай кылалычы. Эми азыр Эшмат айтты, Ташмат айтты дей бербейли. Тигил айтты, бул айтты дей бербейли. Мыйзам менен кетели. Жерди биринчи комиссия иликтеп чыксын, каяка карайт. Канча күтөбүз? Анан кийин биз отуруп алып, каяка караса ошол жакты иштейт. Дагы 2 жылда Кубаныч деген бала ошол Нуранов деген. Ошол баладан сатып алганбыз. Бул жерлер эми кандай, кимдин пайдасына чечилет экен азыр сураштырсак, комиссиянын жыйынтыгы менен бир жагына чечилет деген жооп берди. Эми биз бардыгыбыз алыстан, Кожокелен деген жерден келгенбиз. Муктаждыгыбыздан келип салганбыз. Учурунда же биз айыл өкмөттөн ала албасак жерди, же башка жерден ала албасак, бул бир жөн эле какыраган жер, мындай пайдалана турган жер эмес, сай. Мындай жамбаштар, боорлор, ушуларга эптеп кичине отурукташсак, эми келип мындай болуп алып, көп мен о жерде мен угушум ошо элдин кылып аткан агитациясы деп айтып атышат о жерде. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылынын тургундары наразычылыкка чогулушту. Алар айыл ичине Тойбоз компаниясы жогорку чыңалуудагы электр мамычаларын орнотуп жаткандыгына каршы болушууда. Жашоочулардын талабы электр мамычаларын башка жерден тартып өткөрүү болууда. Бизге взятканын кереги жок экен. Ошо бере турган акчаңы рейске барып бер. Оягына столба, биягына столба койбостон, мына 10 та столбаны силерге бекерге берели. Ушул эле чыңал эме
столба менен алып өткүлө деп атабыз. Мында чогулгандар Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылынын тургундары. Алар айыл ичинен Тойбоз соода өндүрүш компаниясынын жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын алып өтүүсүнө каршы болуп жатышат. Анткени жолдун аркы бетинде электр мамычалары бар. Эми ага карама каршы дагы электр мамычасы орнотулса, жол тарып коопсуздук сакталбай каларын айтышууда. Биз мына дөөлүктөр şu ишкерликти, өндүрүштү, иш орундарын, инвесторлордун келгенин 100% колдойбуз. Бирок бул жерде элдин коопсуздугун эске алынган эмес да. Проект түзүлгөн экен. Проектти көрсөк, проектти кандай түзгөн, кимдер согласование алган толук билбейбиз. Бул жерде мына азыр айтып өттүм, бир тарабында жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары бар, ошого параллельно көчөнүн тар көчөгө экинчисин тартканы проект түзүп алыштыр. Анан техникалар өтүп турат бул жерден. Бул жакта бүт ошо элдин талаадагы үлүш жерлерине бүт ушул жерден комбайндар өтөт. Жана 7 метрлик жаткалар менен машиналар, тракторлор өтөт. Бардыгына жолуна тоскоолдук болот. Анткени айылдан алыс эмес жерде Тойбоз компаниясынын цехи курулууда. Заводко электр жарыгын жеткирүү үчүн айыл ичиндеги 20 үйдүн алдынан электр чубалгалары өтүшү керек. Жашоочулар заводдун ишке киришине каршы эмес болгону электр мамычаларын башка жерден тартып өткөрүү талабын коюп жатышат. Эчтеке болгон жок. Маселе, главный маселе, биринчи маселе ушул нерседе болуп атат. Ушуну түзөрдө жер адесе келсин, айыл өкмөт келсин, ашыралы кимдейт архитектор. Ошолор келип урматтуу эл журт, кайсыл жерден баштап чыңалуу, кайсыл жерге жетет, пункт А, пункт Б. Бүт ошол жерден элин чогултуп, силерге деле жакшылык болуп атат. Жер адиси Койдурбайбыз деген жерибиз жок. Мердеги эл журттун биринин дагы. Бизге коопсуздук керек. Коопсуздук керек биринчиден. Экинчиден оягына мамыча, биягына мамыча кылып, бир эле мамыча менен алып өткүлө деп атабыз биз. Ушул эле мамыча менен ошол линияңарды алып өтүп, ошого бизди күлчөт этип койгула деп атабыз. Биздин талабыбыз эле ошол. Ошондо эч кандай кооптулук болбойт. Бир эле мамыча менен алып кетет. Ояка столба коём, бияка столба коём деп элди дагы кыйнабайт. Аталган цехке электр жарыгын жеткирүүнү Байсал Билд компаниясы ишке ашырууда. Алар тиешелүү мекемелерден уруксат алып, атайын проекттин негизинде иш жүргүзүп жатканын жөө келтиришти. Ага Төлөйкөн айыл өкмөтү тарабынан да уруксат берилген. Архитектура деп Ашировдон уруксат берилген. Мына Ош билимден дагы, Ош светтен дагы уруксат берилген. Булар эми жөнөкөй эле кагаз эмес, как положено решение чыккан. Биз ошол негизинде жумуш алып баратабыз. Анан элдер эми бизге ушинтип жолтоо болуп атат, эми ошону айыл өкмөт чечип берсин деген. Биз жолтоо болгон жерибиз жок эми. Уктуруңуз аксакал. Биз жолтоо болгон жерибиз жок. Ушу проектти түзгөндө экен. Көпнөр ашууну келтирбегин, элдин согласиясын алып туруп менен чызыш керек эле да. Өзүңөр проект кылып алып эле проект сыңар деп эле проект такайсың бизге. Эми сиздин сөзү проектти любой адам жазып кое берет, буну чызып кое берет. Элдин согласиясын алыш керек да. Разрешение алганбыз. Айыл өкмөтүнүн архитектурада согласованный биздин проект бар. Биз на основании этого проекта сиз айткандай подрядчиктерге бердик. Осо Байсал Билд дегенге, бизге деген ОШПС разрешение берген анар подстанциядан тартыла деп. Анан биз бул Осо Байсал Билдке бердик проектибизди, тех заданиябызды бердик. Мынча киловатт бизге сиз айткандай подхозду биздин территориябызга кеш керек деп бизге. Электр мамычаларын айыл ичинен өткөрүүгө айыл өкмөт башчысы уруксат берген. Эми бул маселе проекттин негизинде такталып чечилерин билдирди. Анда элдин талабы да эске алынарын ишендирүүдө. Аны менен катар Тойбоз компаниясы ишке кирсе, аталган айылдын 50 тургуну жумуш менен камсыз болоорун белгилейт. Жол мамлекеттики. Мамлекеттик деңгээлде болгондо ишкана болуп атканда эми мамлекет жолдун жээгинен алып өтүшүбүз керек. Анан дагы эми элдер менен азыр сүйлөшөбүз. Проекттин дагы башкадан карап чыгайлы. Элдерге да баягындай калакат тийбей турган кылып алып өткөнгө биз шарт түзүп беришибиз керек өзүбүзгө. Жергиликтүү бийлик биз буларга шарт түзүп беришибиз керек. Элдер менен макулдашуу болгон. Бул ишкана өз тарабы. Ишкана менен үч элери эки тараптуу макулдашуу болгон. Жол мамлекеттик деңгээлде болгондо биз буга макулдук бергенбиз. Төлөйкөн айыл өкмөтү 7 айылды бириктирип турат. Анда жалпы 32 миңден ашуун калк 4900 кожолук бар. Айыл элинин басымдуусу дыйканчылык менен алектенишет. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Мектептерге ата-энелерден акча чогулткандарга 20 миң сом айып пул салуу сунушталууда. Бул эреже Билим берүү министрлиги иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоорунда каралган.
Мында камкорчулар кеңеши тарабынан акча чогултуу ыктыярдуу болушу керектиги, мажбурлоо же психологиялык басым болгон учурда айып салынып, бул иш мугалим тараптан жасалса атайын берене менен жумуштан алынат деп жазылган. Сунушталган жаңы эреже тууралуу кененирээк кийинки материалда. Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Киров мектеп гимназиясында 4000дей окуучу билим алат. Бул мектеп имаратынын сыйымдуулугунан 3-4 эсе көп. Мындай шартта мектептеги муктаждыктардын дагы саны күн санап өсүп турат. Ага ата-энелер түзгөн камкорчулар кеңеши тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Мектеп директору камкорчулар кеңеши ыктыярдуу түрдө каражат топтошоорун жана ага мектеп администрациясы аралашпайт деп билдирди. Ушу мен ойлоймун, азыр акыркы күндөрдө ушу мыйзамсыз деген сөз өттө коомчулукта кем тарап баратат. Мыйзамсыз болгон учурда кандай бирөөнү зордуктап, сен мага мынанча сом алып келип бересиң, анан мен ушуну иштетем деген нерселер болсо мыйзамсыз болсо керек деп ойлойм. Атак ыктыярдуу. Мен деле кошулам. Директор алып атат, башка алып атат деген сөздөр аябай акыркы мезгилдерде көбөйүп кетти да. Мен өзүмүн, лишний өзүмүн тажрыйбама келип карасын, ушу мектепте фондтун кандай негизде иштелип атат, ким иштетип атат, кандай кылып атат, 50 тыйынына чейин керектүү жооптуу адамдар бар, ал эметип беришет. Анан мыйзамсыз акча чогултууга, штрафтарга мен деле колдойм. Анткени айрым учурларда ушу мектептин атын сатып дагы башка жака бурулуп кеткен дагы акча кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Мектептерде мыйзамсыз акча топтолгону билинсе, директор, мугалим, ата-эне же кызмат адамдарына 20 000 сом айып пул салынат. Бул эреже Билим берүү министрлиги иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоорунда каралууда. Эми ар кимдин шарттары башка, кээ бир ата-энелерде бар, кээ бирлерде жок, пенсия менен жашап аткандар бар. Ошон үчүн мен туура эмес деп ойлойм. Анан ушуну тез аранын ичинде жойсо жакшы болот. Аркылуу адам бар, барында бар, жогунда бар. Ошол нерсе каралабы азыр мектепте чогултуп атканда? Ооба, каралып атат. Чогултпай атат мектепте. Китептер бекер болуп калды. Тетрадтарды өзүбүз илгертелине сатып беребиз. Мугалимдердин эле мээнети бар да. Бардык кагаздарды азыр сатып алып атышса. 2014-жылы камкорчулар кеңеши тууралуу токтом чыккан. Ошондон бери мектептерде акча чогултуу ата-энелердин колу менен ишке аша баштаган. Жана мугалимдерге аралашууга тыюу салган эскертүүлөр айтылып келет. Деген менен жаңы мыйзамда дал ушул камкорчулар кеңешинин иши алынып салынган эмес. Мындан улам акча чогултуулар мурдагыдай эле улана бериши мүмкүн. Бардык өлкөлөрдө кайсы тармак болбосун ишти жакшыртуу үчүн улам мажбур болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, ишке ашыруу каралат. Анын ичинде биздин өлкөбүздө дагы билим берүү системасындагы айрым бир көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоору бул туура. Болгону анын кандай иштеп кетиши бул экинчи маселе. Анткени бизде билим берүүнүн сапатын, тарбиялоону жакшыртуу аркылуу гана бул мыйзамсыз деле маселени чечүүгө болот. Бирок ал өтө узак процесс. Мектепке акча топтоо жагына келгенде муну менен ооздуктап коюу негизи толук мүмкүн эмес. Эң эле негизгиси талим тарбияны жакшыртуу, адамдарда түшүнүк деңгээлин көтөрүү, маданият деңгээлин көтөрүү аркылуу жетишсек болот эле деп ойлойм. Бирок ага жетиш үчүн өтө узак мөөнөт керек болгондуктан ушул сыяктуу мыйзам долбоорлору чаралардын бири. Камкорчулар кеңеши тарабынан чогулган каражатка көбүнчө тазалык шаймандарын алып жүрүшкөн. Быйыл президенттин тапшырмасы менен билим берүү тармагына бөлүнгөн каражат 29 миллиардтан 49 миллиардка көбөйтүлүп, анда мындан ары ата-энелерден акча чогултпоо талабы коюлган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстанда 3 же андан көп эмтирилген үй-бүлөлөргө бир жолу 500 000 сом сүйүнчү пул берүү демилгеси көтөрүлдү. Тиешелүү токтом долбоорун жогорку кеңештин депутаттары Максатбек Сарбагышев, Нурбек Алимбеков жана Мирлан Самуйкожо сунуштап, ал биринчи окууда колдоо тапты. Соңку 10 жылда Кыргызстанда 6 жолу 4 эмтирилген, анын катарында эгиз төрөлөрдүн саны артканы байкалат. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда 3 же андан көп эмтирилген үй-бүлөлөргө бир жолку 500 000 сом сүйүнчү пул берүү демилгеси көтөрүлдү. Демилгечилер көп балалуу үй-бүлөгө каржылык колдоо зарылдыгын белгилешкен, жөнөкөй эле батир маселеси көйгөй жаратып калат. Буга чейин үй-бүлөдө 3 эмтирилип, балдары көбөйгөндөн кийин ижарага батир табуу кыйынчылыгына туш болгон энелер болгон. Мен өзү үйдө элемин, балдар менен, бул 3 бала менен такыр эле жумушка иштей деле албайм негизичи. Үй болсо жакшы болмок. Негизичи өзүбүздүн атыбызда үй жок да негизичи.
Анан мэриядан үй эме кылса аябай эле чоң жардам болмок, сүйүнмөкпүз. Квартира көрүп барып, жагып ушу квартирага чыгалы, ушуну берсе деп барсаң, хозяйкалар жок, балдарыңар көп экен, балаңар бар экен, мынча балаң бар экен, анан квартирага бербейм деп аябай ызаланып, биз ушинтип калабызбы деп аябай ызалангам. Мындай учурда ата-энелер көбүнчө жергиликтүү бийликтерге кайрылышат. Анткени резервдик фонду бар, жетекчилер колдоо көрсөтүшү керек деген токтом бар. Мисалы, былтыр Ош шаарынын аймагында 2 жолу 3 эм төрөлгөн. Ага шаардык мэрия тарабынан 30 000 сомдон гана каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Андан сырткары кошумча катары биз ушул былтыры 2022 жылы ар бир үй бүлөгө 30 000 сомдон карап берилди. Эгер үй сураса, ага мүмкүнчүлүк жок. Үй сураса, үй маселеси ошо жалпы тартипте берилет. Жалпы тартипте. Анан ал эми ошо 3 эм төрөгөн үчүн деген нерсе каралган эмес. Үйлөр ушул жалпы тартипте берилет. Ал эми мамлекет тарабынан бир жолку сүйүнчү пул 3 же андан көп эгиз төрөлгөн учурда ар бирине 50 000 сомдон жалпы 150 000 сом берилип келген. Мындан сырткары 3 же андан көп бала төлөгөн учурда ар бир балага 50 000 сомдон төлөнөт. Балага ушул сүйүнчү жөлөк пулу 2022 жылы бул жөлөк пулду 40 үй бүлө алган. Бюджеттен бул жалпысынан 522 миллион сом каржыланган. Эгерде сунушталган мыйзам долбоору колдоо тапса, буга чейинки 150 000 сомдук сүйүнчү 500 000 сомго жогорулайт. Тиешелүү токтом долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев, Нурбек Алимбеков, Мирлан Самый-Кожо сунуштады. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында талкууланып, биринчи окууда колдоо тапты. 500 000 сомдон ошол үй бүлөгө деп. Себеби бул жагдайларда кандайдыр бир деңгээлде ушул жашоо шартын оңдоп түзүүдө, көмөк көрсөтүүдө ушул суммага кандайдыр бир ошол балдарды багууда шарт түзүп берели деген сунушубуз. Себеби азыр баарыңыздар билесиздер, бир үй бүлөдө бир баланы багыш бүгүнкү күндө акбал абдан мындай бир чоң маселени жаратат. Расмий маалыматка караганда 2022 жылы өлкөдө 1380 эгиз, 13 3 эм жана 4 эм төрөлгөн. 2021 жылы 1452 эгиз, 17 3 эм, ал эми 2020 жылы 1552 эгиз, 18 3 эм бала жарык дүйнөгө келген. 10 жылдагы төрөттү алып карасак, 2012-2019 жылдары статистика улам жогорулап, эгиздер 1286-дан 1640-ка жеткен. Соңку 10 жылда Кыргызстанда 6 жолу 4 эм төрөлгөн. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Элдик курултайдын делегаттары коомдогу аялдардын көйгөйлөрү менен иш алып барат. Курултайдын мүчөлөрү бүгүн Ош облусунун аялдар кеңеши менен биргеликте жыйын өткөрүп, сунуштарын кабыл алды. Жыйында биринчи курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөр талкууга алынып, өзгөчө аялдардын коомдогу ордун көтөрүү жана укуктарын коргоо каралды. Элдик курултай учурда 7 багытта ишмердүүлүгүн жандандырып, аймактагы делегаттардын чогултууда. Ал эми Ош шаарынан 30 делегат коомчулуктун тандоосу менен шайланган. Анда жаштарга, жарандык коомго жана аялдарга укуктук мүмкүнчүлүк берилген. Эске салсак, биринчи элдик курултай өткөн жылы 25 ноябрь күнү өткөн. Жыйынга ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат, Бишкектен 50, Ош шаарынан 30 жана мигранттардан 10 өкүл катышкан. Аялдар кеңешинин жетекчилери, жалпы эле ошо курултайдын делегаттары ошо бир тегерек стөлгө отуруп, ошо курултайдын резолюциясы менен дагы бир таанышып, кандай иштер жүрүп атат, ошол тууралуу маалымат берилип атат. Экинчиден, ушул резолюцияда белгилегендей, азыр биздин коомубуз кандай жолдо өнүгөт деген маселелер курултайда каралган. Ошол негизги багыттар болуп, ушу президенти Садыр Нуркожоевичтин биринчи жарлыгы, инсандын адеп ахлактык руханий өнүгүүсү, андан кийинки улуттук нарк, ушул жарлыктардын алкагында курултайдын максатын, стратегиясын руханилештирүү максатында ушундай жарлыктарды тууралуу бүгүн сөз болот.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Маалыматта айтылгандай 6-9 апрель күндөрү өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп, нөшөрлүү жамгыр жаашы ыктымал. Буга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Кырсык катталган учурда жарандар 112 кызматына байланышса болот. Чалуу күнү-түнү акысыз деп эскертилген маалыматта. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.